Орусияда мигранттарга батирени ижарага бергендер каттоого тургузбаса айыпка жыгылат. Орусияда батирди ижарага алган чет элдиктерди жашаган жери боюнча каттоодон баш тарткан турак жай ээлерине 4000 рубльга чейин айып салынат. Бул туурасында орус басылмалар жазышты. Чет элдик жаранды каттоо батирдин ээсинин жоопкерчилигинде. Эгерде менчик ээси турак жайды ижарага берип, бирок жашаган жери боюнча каттоодон баш тартса, бул административдик укук бузуу болуп саналат жана ээсине 4000 рубльга чейин айып пул салууга алып келет деп билдирген Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция маселелери боюнча башкы башкармалыгынан. Бөлүм турак жай ээси каалаган убакта чет элдик жаранды каттоодон чыгара аларын тастыктап, мигранттык каттоо үй ээсинен кошумча чыгымдарды талап кылбай турганын жана мамлекеттик кызматтар аркылуу ишке ашырылса болорун эскертет. Айта кетсек, 2024-жылы сот аткаруучулар өлкөдө мыйзамсыз жүргөн рекорддук сандагы дээрлик 90 000 чет элдикти Орусиядан чыгарышкан. Сауд Аравияга АКШ, Орусия жана Украинанын өкүлдөрү келишти. АКШ делегациясы Сауд Аравияга орус өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн барды жана бул сүйлөшүүдөн жакшы жылыш болот деген үмүт бар. Бул тууралуу АКШ президентинин жакынкы чыгыш боюнча өкүлү Стив Витков Fox News телеканалына берген маекинде билдирди. Мен бүгүн ал жака улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи менен барам. Биз президенттин атынан жолугушууларды өткөрөбүз жана бул сүйлөшүүдө Орусия менен Украинанын ортосунда жылыш болот деп ишенем деген Витков. Ал Украина сүйлөшүүлөргө катышпайт деген сөзгө кошулбастыгын билдирди. Трамп Владимир Зеленскийге телефон чалганын эске салган Витков Украина сүйлөшүүлөрдүн бир бөлүгү деп эсептейм деп кошумчалаган. Кечээ 16 февралда Украинанын экономика министри Юлия Свириденко Украинанын өкмөттүк делегациясы Сауд Аравияда ишин баштаганын жана Владимир Зеленскийдин бул өлкөгө сапары даярдалып жатканын билдирген. 1 мартта Кыргызстанда Орозо айы башталат. Бул маалыматты мусулмандар дин башкармалыгы билдирди. 28 февралда мечиттерде таравих намазы окулат. Орозо болжол менен 30 мартта аяктап, Орозо айт майрамы 31 мартта белгилениши мүмкүн. Дем салуу боюнча кандай десем, кичине илешип эметкен болсо, коркуп же түшүнөн шүркүлөп эме болгон болсо, чочуп эме болгон ошолорго карап, өзүм окуган Куран сүрөлөрүмө өтүп эме кылып дем салам. Бел ооруп калышы мүмкүн, мойну өзү астрахандроз болуп орушу мүмкүн. Бел ооруганда эме кандай десем, иммунитет кичине слабыйлашканда тамандан суу өтүп, буттан суу өтүп эметкенде. Плазматерапия, волос, плазмалифтинг лица, жана ошондой эле липолитика процедуралары, чистки, пилинги бардыгын жасап беремин. Алдын ала жазылып келсеңиздер, 30% скидка менен жасап беремин. Учкунбек каналынан келген катталуучулар үчүн сонун арзандатууларды уюштуруп беребиз. Эми сезону башталды. Көп кыздар жаска карата арктагысы келген кыздар, роза жеге кайрылыңыздар, бизге чалыңыздар. Солевой массаж, бул спа капсулага атайын солевой массаж кылып, жаткырып, анан ошо кереги жок шлактарды ошо эме менен тер менен алып чыгат. Целлюлиттарды. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Саламатсыздар, Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн биз метро Таганскиге келип калдык. Бул жерде барыңыздар деп билесиздер. Элзада сулуулук салону бар. Элзада сулуулук салонуна атайын чакырды. Бул жерге өтө сонун бир кызматтар келип калыптыр. Кыргызстандан муун ооруларын караган Кастафрав агабыз келиптир. Агабыздын дагы өзгөчөлүгү биздин мекендештерибизге дем салуудагы кызматы бар экен. Андан сырткары бул жерде жакшыкы эжекебиз бар. Массажды эң мыкты деңгээлде жасайт. Эжекебиз айымдарга жасайт, ошондой эле бир инибиз бар, ал мырзаларга атайын массаждар жасайт. Элзада айымды барыңыздар деп билесиздер, мыкты косметолог, мыкты сулуу салондор иштетип келет. Анан жазга карата, жазгы майрамдарга ошондой эле келе жаткан Рамазан айына өтө сонун бир арзандатуу скидкаларды кылыптыр. Видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Элзада азыр ушул Кыргызстандан келген Кастафрав менен толук маалымат алып тааныштырат. Ошондой эле ушул жерде массаж эжеден дагы кандай кызматтар боюнча, кандай акциялар болуп атат, ошол жөнүндө да толук маалымат алып берет. Жолдун аягында Элзада карындашын өзү көрсөтөт. Саламатсызбы, Мелис байке, кош келипсиз Кыргызстандан. Вот сиздин бүгүн кандай кызматтарды көрсөтүүңүз боюнча кененирээк маалымат алыш үчүн сиз менен маек куруп баштадык.
дем салуу боюнча айтып бересизби? Дем салуу боюнча кандай десем эми кичине илешип эметкен болсо, коркуп же түшүнөн шүркүлөп эме болгон болсо, чочуп эме болгон ошолорго карап өзүм окуган Кур'ан сүрөлөрүмө өтүп эме кылып дем салам. Ошол. Кандай убакта дем салдырыш керек? Мисалы бизде азыр түшүнүшпөйт го, мына кыргызчылык дейбиз го, бизде түшүнүшпөйт да азыр. Тем более Москвада көп эле түшүнө бербейт. Кандай убакта дем салуу керек болот? Эми ону кандай убакта мисалы ооруп кандай неме болгон болсо, стресс болуп калышы мүмкүн, мисалы шок болуп калышы мүмкүн. Анан айдын немесине карап, күнгө карап эметип салынып, ошондон неме кылат. Анан туш келди эле салып эме бербейт. Онун да өзүнүн жол жобосу бар, эмеси бар. Ошого карап туруп салып эме кылат ошол. Ооба, биз сизди Костоправ деп атайын Кыргызстандан алдырдык, мыкты Костоправ деген үчүн. Анан эми Костоправ боюнча дагы айтып берсеңиз, ал кандай учурда керек болот? Вот моюн, муун оорулары, сөөк оорулары деп атасызбы? Же кандай сыныгчы эмес? Сыныгчы эмесмин, эми кандай десем, бул эми бел ооруп калышы мүмкүн, мойну өзү астрахандроз болуп оорушу мүмкүн. Бел ооруганда эми кандай десем, иммунитет кичине слабыйлашканда тамандан суу өтүп, буттан суу өтүп эметкенде, ошо биринчи бутун колдон баштап укалап массаж кылам. Колдон укалап эметкенде желкеге чейин, же мына моунга чейин. Желкеге чейин укалап эметкенде моюнду мына эмелерди астрахандроз эмес, ошол боюнча укалайм. Анан кийин радикулит болуп калышы мүмкүн. Орусча айтканда радикулит дейт. Мындай куяң кармап эме, куяң үзүү эмеси боюнча. Ошондо укалап эметкенде мына такымы мына бутун мына жери ооруп калышы мүмкүн, бел аркасы. Мисалы кандайда намаз окуп, бизде көбүнчө кыргызда салт боюнча ыйык Рамазан деп алдыда келатат анын майрамы. Ошондо намаз окуган убакта эме болуп калышы мүмкүн. Окуй албай же бүгүлө албай мындай тарамыш түйүлүп, жоон тарамыштар түйүлүп калышы мүмкүн. Эми ошонусун жазышка аракет кыламын, аракет кылып укалап келатам. Мындан алдыңкы жылдарда 1 же 2 жыл укалап эметип келдим ошолгочу. Ошол немелерим өзүм. Анан эркектерге, анан аялдарга да кызмат көрсөтө бересизби? Эркектерге дагы, эркектерге өзү көбүнчө эркектерге массаж жасап келгенмин. Аялдар дагы өздөрү макул болуп, ыхлас менен кылып эметкен болсо, аялдарга дагы чечиндирбей эле кадимкидей эчтеме сүртүп, бир нерсе камчылап, баягындай уруп же неметип андай кылбайм. Мындай жеңил желпи, обыкновенный общий массаж жасап бере берем. Анан бизде акыркы күндөрү массажга көп эле адамдар келет да. Анан келгенде эле биз на живот ложитесь дейбиз да, биринчи ошо белинен башташ үчүн. Анан кийин көпчүлүгүнүн эле баягы белим ооруду, желкем ооруду, бутум тарамышым түйүлөт дегендердин бир буту бир аз кыска, анан бир буту бир аз узунураак болуп келет да. Ошону баягы желкеденби, белденби кармап мындай түздөп кое аласызбы? Ошондой Костоправ деген ошолдой туурабы? Белден баштап укалаймын, желкесинен укалап эметемин. Анан кайра акырында түшүп, жан башынан эме кылып туруп, бутун укалап эме кылып жүрөм. Жан башында көбүнчө оору болушу мүмкүн. Радикулитти кандай үзүш жолдору болушу мүмкүн. Ону ошол белден эметип, жан башы менен чүрүп туруп, мына бутудан такымдан асты кылдыйга чейин эместен жүрөм. Анан кийин шпор деген болуп калат. Бутунда таманында шпор болот. Көбүнчө шпордон эметип, айыгышы кыйын болуп калгандарда олорду айласы болсо таш деп эле ташты эме кылдырат. Пока онум жок, азыр энди жөн кол менен эме кылып массаж кылганга аракет жашоону укалап эметем. Тегиздей аласыз. Тегиздей алам. Ошондой эле мекендештер, бизде 6 жылдык стажы бар, 6 жылдык опыту бар. Терапевт Роза эжеке менен дагы сиздерди тааныштырып кетейин. Роза эжеке лечебный массаждардын түрлөрүн жасайт, точечный массаж жасайт, классический жасайт. Жана ошондой эле кайсыл спа массаждарды жасайсыз? Кененирээк айтып өтсөңүз өзүңүз дагы. Мен 6 жылдан 8 жылга жери стажым бар. Классический массаж, расслабляющий массаж, точечный, спортивный, тренажерный массаждарды жасайбыз. Адан тышкары спа капсулабыз бар. Ал 6 массажды бир эмеде эметет, ал фитобочканын улучшенный формуласында. Ал спа капсула денедеги аппаратный массаж, БЭМ массаж бар. Бул массаждар ичте сөөккө суук тийген эмелерди алып чыгат. Иммунитетти көтөрөт, ревматизмге жакшы, остеохондрозго жакшы.
Розыжа азыр мына спа капсула деп атпайбызбы? Ошонун баягы солевое, сиз өткөндө айтып аткансыз, солевое обертывание деген сезон келатат, ошону да жасап баштаймын деп, арыктатуучу деп, ошол тууралуу кыздарга айтып кетсеңиз. Азыр эми сезону башталды. Көп кыздар жашка карата арыктайбыз. Арыктагысы келген кыздар, розыжага кайрылыңыздар, бизге чалыңыздар. Солевой массаж. Бул спа капсулага атайын солевой массаж кылып, жаткырып, анан ошо кереги жок шлактарды ошо эме менен, тер менен алып чыгат. Целлюлиттерди. Урматтуу айымдар, ошондой эле мен өзүмдүн услугаларым менен, жасай турган услугаларым менен силерди тааныштырып өтсөм, увеличение губ, капельница Золушка, плазматерапия, волос, плазмалифтинг лица, жана ошондой эле липолитика процедуралары, чистки, пилинги бардыгын жасап беремин. Алдын ала жазылып келсеңиздер, 30% скидка менен жасап беремин. Жана ошондой эле бизде наращивание ресницы, перманент губ и брови бар. Ошондой эле келеткан майрамдарга, вот алдыда келеткан майрамдарга сиздер үчүн Учкунбек каналынан келген катталуучулар үчүн сонун арзандатууларды уюштуруп беребиз. Урматтуу айымдар, ошондой эле бизде обучениелер бар. Маникюр, педикюр тармагы боюнча, эстетический косметология боюнча, наращивание ресница боюнча дагы ученицаларды күтүп калабыз. Ошондой эле сиздерди бүгүнкү вот спа капсула менен кененирээк тааныштырып кетсем, бул спа капсула 5-6 бир массажды бириктирип бир берген спа капсула целлюлиттерди жакшы кетирет, жана ошондой эле очищение, детокс, шлак, токсиндерди тазалайт. Эгер фокусуңуз только арыктоо үчүн болсо, бул аппаратка жаткыраардан алдын 1 саат массаж кылабыз, солевой массаж деп коет. Айбике мынакей Назбике бизде массажды абдан жакшы жасайт. Солевой массажды жасап берет. Жыттуу майлардын жардамы менен жана ошондой эле солдун, атайын массаж үчүн солдун жардамы менен жасап берет. Андан кийин ушул спа капсулага 1 саат жатасыздар. 4-5 сеанста жакшы результат аласыздар. 5-6 килограммдарга арыктайсыздар. Ошондой эле биомассажер аппарат тууралуу Назбике тааныштырып өтсөң. Бул биомассажер бул бир эле сеансында 10 спорттук походду берет. Урматтуу мекендештер, Элизада сулуулук салону саат 8ден кечки 11ге чейин иштейт. Дем алыш күндөрүбүз жок, смен менен алмашып иштешет. Жана ошондой эле бизде обучениелер бар. Атайын Кыргызстандан чакырып алдырган Костоправ Мелис агайыбыз бар. Кайрылыңыздар, биз сиздерди күтүп калабыз. Алдын ала жазылып келсеңиздер абдан жакшы болот. Урматтуу айымдар, метро Таганскаядан 7-я линиядан чыкканыңыздарда 3-выходтан экран ориентир болуп берет. Большие каменщики, офисный центр 1-ден кирип 4-этажга көтөрүлөсүздөр. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.